Ассаламу алейкум, жалпы жамаат таксиде иштеп жаткан мекендештер. Эми бул каналды өз негизи ошо таксиде иштеп жаткандар же таксиде иштегендер эле көрөт да, по фактычу. Анан жанагындай видеолорду мен чыгарып калган үчүн анча мынча адамдар көп эмес, эми анча мынча адамдар чалып уже сурап кала турган болуп калды да. Жанагындай машина аренда издеп жатам, машина аренда барбы деп. Грубо говоря, бир 20 адам чалган болсо, ошо 20 адамдын 15-өсү жаш балдар экен да. 22, 21, 20 чыккан балдар. Бир жагы туура ооба. Таксиге чыгып туруп эле там күнүмдүк акчага, күнүмдүк жашоого акча табасың. Бул туура. Бирок деген жери бар да. Мен өзүмдү алсам да, мисалы үчүн эми Москвада мигрант болуп жүрүп, анан кийин Кыргызстанга келип, Кудайга шүгүр, жакшы эле бардыгычы. Бирок мен деле өзүмдүн здравый мыслыма, мындай тилиме деп айтсам, билимиме деп айтсам, адашпасам керек, ошого ишенип мен деле ойлогом да, бир жумушка кирип иштеймин депчи. Жашым 30-дан өтүп калган. Анан анча-мынча жумуштарга резюме таштап, кайрылсам, отказдар келип атты. То, что мен таанышым болуш керек, связь болуш керек, же болбосо опытың болуш керек депчи. Анан анча-мынча жумуштардан эме келип атты, предложенияларчы. Бирок алардын айлык маянасы, мындай айтканда, аябай эле аз. Плюс на данный момент мен семейный болгон үчүн, бала чакам болгон үчүн, алардын айлык маянасы мага жетпей калгандай болгон үчүн мен ошол үчүн такси сферасында кайра эле кирдим. Бирок жанагы жаштар азыр эми по-любому угуп атат да, ар жактардан элечи 7000 табып атат экен, 8000 табып атат экен деп. Ошол информацияны могу ар кандай новостной порталдар лишь бы жанагындай обсуждение болуш үчүн, ошол кылган публикациясы обсуждение болуш үчүн ар кандай жаңылыктарды ойлоп таап эле чыгара берет экен да. Ошону көргөн бала, мен азыр мындай алсам иштейт экен, наркы берки деп. Туура иштейсиң, бирок расходторду да эсептеш керек. Ошол эле Москвада, ошол эле башка мамлекетте деле да, мисалы үчүн. По-любому расходтор бар да. Чөнтөң айланып тегерип келгенде 2500, 2000, 3000ге чейин табасың. 10 саат, 12 саат иштеп. Бирок таксиде сен только таксист болуп жүрө бересиң. Машина айдап, анан ойлойсуң да, там жумуштан кийин там досторум барам, же бул жака барам, же ал жака барам деп. Но нет, чарчайсың. Чарчап туруп, анан уктайсың, эртесин турасың, эртесин турсаң уже кечеги иштеген акчаң уже жок да, иштетип кеткен да, сен сетиң бирдек алып жедиң, футболка алдың, кийим алдың, там эгерде бойдок болсоңчу. Кызыгып жүрө бересиң да күнүмдүк эмеңе. Бирок ошондой күнүмдүк акча таба турган азыр көпчүлүк жаштар өздөрүнүн үй бүлөсүн багам деп иштейт, туура. Но ошолордун арасында деле жөн эле мен ушинтип аз убакыт өткөрүп такси иштеп эме кылам дегендер деле бар да. Мен ошолорго айтып кетет болчумун да. Жигиттер, колдон келген болсо, развивающий компанияга киргиле жумушка. Ошол эле О болсун, ошол эле мына эмелер, вымпел телекомпания, телерадиолор, телекомпаниялар, заводдор, фабрикалар көп го. Ошол жака кирип опыт ашырсаңар болот. Опыт ашырып, азыр Кыргызстан өнүгүп келатат. Келечек бар Кыргызстанда. Өзүнүн IT сферасында, өзүнүн инженериясында, өзүнүн рабочий сферасында керектүү адамдар өсүп келсе, ошол жакшы болот да. Жаш өтүп калгандар эми, конечно, айла жок, не кыласың башка. Таанышың керек экен, связьың керек экен. Я бы тоже хотел устроиться куда-нибудь и работать, но ошондой болуп жатат да. Ошого мен саламатсызбы? Кош келиңиз. М-банк, ушунча сом, деп жүрөм. Ал жак дайыма ачык өз негизичи. Бирок пока шанс бар, пока колдо бар кезде лучше жакшыраак бир развивающий компанияларга киргиле. Колуңарды өркүндөткүлө, колуңардан мындай келе турган жумушка киргиле. Неважно сантехникабы, неважно строительство, неважно сварочный эмеби. Главный опыт ашыра турган жумушка кирип, азырдан 2-3 жыл иштеп калсаңар, ошонун сферасын түшүнүп калсаңар, кийин өзүңөр эле жакшы болот да, ошонун дальше жан багасыңар да. Мен эми иштекени убагында кылган эмесмин, жөн эле мигрант болуп жүргөм да. Тоже Россияда же 10 жашоонун артынан элечи. Ошого барыңыздарга
ушул видеону көрүп жаткан болсо, энелериңизге там таксиге иштеймин деп жанагы өрттөнүп жаткан жаштар болгон болсо айтып койгула, ошондо ушул видеону жөнөтүп койгула. Бул по факту болгон сөз да просто. Анан ким ойдо болгон болсо коштоп колдоп коюңуздар. Ийгилик барыңыздарга.